маанилүүсү бул жер завод полного цикла Орто Азиядагы эң биринчи. Мисалы кээде биздин мамлекетте тиш чукулгуч чыгаргандагы завод, фабрика жок деп көрүнүш болушу мүмкүн да. А бирок бул учурда Орто Азиядагы жалгыз эң биринчи толук циклдуу үй тиричилик буюмун чыгаруучу фабрика. То есть эң алдында окшогон эле листтер келет, рулон лист. Ал рулон листтерден труба өзүнүн сырьёсун өзүнө даярдап, андан ары продукция чыгарып, эң акырында уже готовый продукция упаковка болуп маркеттерге кетет. Zara, башка компаниялар сыяктуу time to market. Бул жерде отдел разработки бар өзүнчө. Отдел разработкиден бир продукция разработка болуп, 21 күнүн ичинде продукция прилавка, мисалы 1,5 миң точка менен иштешебиз Кыргызстан боюнча. Хозмак, үй тиричилигин сатуучу магазиндерде 21 күнүн ичинде биз разработка кылган продукт болуп калат. Негизи баштаганыбызга азыр ровно 6 жыл болду. 2016 баштап, 7 жыл кетип атат. Эң башында ошол жөнөкөй эле ар бир үйдө колдонулуучу антенналардан башталган жумуш. Андан кийин үйдө колдонулуучу буюмдарга өтүп атабыз. Кыргызстандык Икея деп баштайм мисалы. Үйдө колдонулуучу кол жетимдүү баада, сапаты эң алдыңкы качествода, сапаты эң жогорку, ар бир адамга жеткиликтүү бир буюмдарды чыгаруучу фабрика болуп атабыз. Бул жерде негизи биз фабрика комфорта деп атайбыз. Бүгүнкү учурда азыр 67 наименование менен иштейбиз. Эми ошол эле антенналар до сих пор иштетебиз. Бирок андан сырткары ковид учурунда вирус менен күрөшүүчү каражаттарды иштеп чыгардык. Андан кийин 22-жылы ушул багытты тандадык. Бул багытта азыркы учурда бир 30га жакын продукт разработка кылып атабыз. Онун производство кылабыз. Ошол эле кийим кургаткыч. Андан сырткары ошол 30 наименованияны буюрса көрүүчүлөр август айына чейин анонс кылып кетейин. Август айына чейин толук прилавоктардан көрөт. Негизи эки парадигма бар. Кризис бул мүмкүнчүлүк же кризис бул күтүп туруш керек деген убакыт дегенчи. Биз ошонун биринчисин тандадык. Биз аракет кыла берсек, талпынбай буюрса бул мүмкүнчүлүк, бул кризистик убакыт өткөндөн кийин алдыдагы лидерлер ошол кезде таштабаган, жумушун таштабаган кишилер болот деп биз ишенебиз дагы. Ошол позицияны кармандык да. Кыйын болот. Кризисте эч кимге жеңил болбойт. Бирок кыйындардын арасынан кыйындар терилип отуруп жеңишке жетет. Естественный отбор сыяктуу да. Командабыз баарыбыз түшүнөт, кризис келатат, кыйын болот, мындан да кыйын болушу мүмкүн, андан да кыйын болушу мүмкүн. Бирок ошол учурга туруштук бергенге, ошол учурда ордусто отурбай туруп аракет кылганга 100% ишенимдүүлүгүбүз бар болгон үчүн алдыга умтула беребиз.